Момбековду жамакчы деп жүрсөк жанын жеген жалганчы да турбайбы? Митингге катыша турган адамдардын саны көбөйүп кеткендиктен бир бале башталып кетпесин деп мероприятияны Анги сарайда өткөрүшмөк болду дейт. Өзүгө бир балекет башталып кетсе экен, бул бийликтин иши жүрүшпөй калса экен деп ак эткенден так этип кара санаттай мүнөздөрү кармап күтүп жатышкандыр бул бузукулар. Тескерисинче адамдар чыкпай шерменде болуп калбайлы деп митингди токтоттук десе туура болот эле. Же болбосо Садыр Жапаровдун колдоочулары тартипти контролдоп чыгабыз деген сөздөрүбүздү угуп коркуп кетишкен болушу деле мүмкүн. Былтыр октябрь айында ушул Момбеков балдардын бир-эки муштум жеп кадимкидей балбалактап ыйлаган алигиче көз алдыбыздан кетпейт. Атасы өлгөндө да антип боздобогон болуш керек. Бул жакта туруп боору соруп кеткен бул байкушка. Депутат башы менен элди тескери жакка буруп дайыма өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузуп басып жүрөт. Эмнегедир бул шакылдактын тизгинин тыйып кое турган күч табылбады өлкөдө. Эмне демек элек? Майрамдагы Атамбаевдин 65 жылдык юбилейин ошол үйрөнгөн кара жолтой Анги сарайыңарда. Кудай буйрса да 25 жыл Атамбаевсыз майрамдайсыңар анан туулган күнүн. Ал убакта кожоюнуңар 90 жашка чыгат экен. Мүмкүн ошол кезде жүрүш турушун оңдоп, токтолуп акылына келип өзүн жакшы алып жүрсө, амнистияга илешип чыгып да калар, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев кыска аралыкта 3-чү партияга өткөнү калды. 2015-жылы Жанар Акаев КСДПК менен депутат болуп түз эле жүргөн. Анан президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине каршы чыгып, кийин Ата Мекен партиясы менен парламенттик шайлоого аттанды. Быйыл болсо Алтынбек Сулаймоновду жаңдап экөө улам чогултушкан сүрөттөрүн чыгарып келе жатышат. Сиягы Өмүрбек Текебаевди таштап жаңы күчтөр менен берүүгүнү ниет кылгандай. Жанар Акаев көп учурда адилеттүү пикир айтканы менен улам партия өзгөртө берсе турусул саясатчы катары тескери үлгү жасап коет да. Ушул жагын эске алсам эмне? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Биригишиптир. Нуржигит Кадырбеков да кошулуптур деп шок болбой эле коюңуздар. Булар башынан эле бир болушчу. Буларды бириктирген бир эле нерсе бар. Ал элден бийликти кайра тартып алуу. Кыргызстанда АКШга же ак падышага байлап берүү. Кыргызстандын түбүнө биротолуу жетти. 10 жыл бою талаптонуу менен гана элек болгондор. Буларды бирикти деп тышылдануунун кереги жок. Булар биригип алып, биримдикте Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген лозунг менен элди аралашат имиштер. О Кудай, биримдикте Кыргызстанды өнүктүргөндү койба дегенде биримди ынтымакты урушпай талашпай бир акырдан чөп жеген үйрөнүп алышсынчы. 10 жыл бою бири-бири менен тирешип, бирин-бирин жамандап, аш талтайлары чыкты го. Жаман айтпай жакшы жок, бийлик колдоруна тийсе кайра эле баягы. Бөлүнүп алып бири-бири менен тытышышат. Айтпады дебек эле маскара посттор. Эл буларга жөн гана көрүүчү деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев акчанын күчү менен бир мандаттуу округтан шайлоого аттанса, былтыркы төңкөрүштөн кийин ФИП полицияны жарым жыл жетектей калган Сыймык Жапыкеев байып генерал-майор чин даражасында алган. Андан соң аз убакытта Ысык Көл облусунун прокурору болду. Кызматка кул эместей тариздетики өрлөнө кеткен. Жаз жай айлары жер кыдырып, жер жаза эс алгандан кийин парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан чыга турганы айтылууда. Кичи мекени Тоң жети өгүз аймагынан ат салышса, каражаты кыйла жетери алдыртан болжонууда. Бери жагы $300-400 миң чачышы мүмкүн, бирок Сыймык Жапыкеевдин былтыркыдай саясий рейтинги жок. Сөз тармакка пикир жазса же сүрөтүн илсе эле көпчүлүктүн жеми угуп, таландыда калып жатканы жашыруун эмес. Бийликке оппозициясы катары аттанууга даабай турат. Сиягы биз билбеген да иленчеги барбы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Репер Татаулан президенттен белек алды. Репер Татаулан президент Садыр Жапаровдон саат белек алды. Бул туурасында ал социалдык тармактагы баракчасына жазып, сүрөтү менен бөлүштү. Алмазбек Атамбаевди сындасам 10 жылдык сүргөнгө сүрдү эле. Садыр Жапаров чын эле айкөл адам экен. Сындасам саат берди. Эми ыраазымын. Садыр Жапаров мени аянтка чакырбагандар, эми чакырып көргөзүп тургула. 10 жылдык сүргөндөн амнистияга чыктым тамашалап деп айтылат анын билдирүүсүндө. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаевди адамдык сапат калбаган экен. Булгунчулаган катынчылаш жарым эркек шалботто 15 жыл ичинде өлкөнү кандай акыбалга салып койгон өзү сезбеген кайдан чыккан каргыш тигир эле. Кыргызстандын тарыхындагы эң бечел, арсыз өз башы ордунда жок Ажу Акаев болгон. Бир убактарда элсин бул старый хрыштын такырыйган башын домбура кылып чаба берип, башындагы месин кууп түшүрүп салса керек. Менден кийин $700 миллион эле карыз калган деп өлкөнүн 30 жылдык статистикасын кайсыл жагына алып барып тыгат экен. Чындыгында Акаевдин кийинки карыз $2,5 миллиард болуп жатпайбы? Эгер эле акыйкат сөз айта турган болсок, бул шалбыраган сийгектин малында 1 тыйын карыз албашыбыз керек эле. Союз бизге бүт нерсени таштап кеткен. Балтырилигинди кылып алды. 1 тыйын карыз бөлүп берген эмес. Ишсиз адамды табыш кыйын болгон. Фабрика, заводдорду кошпогондо деле короо толгон койлору, сарайга батпаган пароодо кара малдарыбыз бизди өлтүрбөйт болчу. Талкалагандан башка бир туалет тургуза албаган шалтурук Фантомас $2,5 миллион карызды эмне үчүн алды экен? Андан тышкары 16 тонна алтынды чыгарып кетип, ошонун кесепетинен Исановду өлтүргөнүн эл эч качан унутпайт. Мындай экенин бүткүл
кыргыз эли айтып эле жүрөт. Бул бышпаган көмүштөй болгон тылдыктын сөздөрүн угуп отуруп, бул жактан эргин гана кайнайт экен. Бардык балекеттерди алып келип Бакиевдин башкаруу мезгилине такап отурганын карабайсыңарбы? Бакиев бул подкаблучниктин артынча өлкөнү жок болуп кетүү коркунучунан сактап калды эле го. Бир жолу да Акаев жаман деп айтканын укпаганбыз. Акаевдин кандай айбан экенин билсек да өзүнүн апасын караганда жакшылап карай албаган бул недоделанный ученый кыргыз элин жыргатып башкарат беле. Бакиев 5 жылда экономиканы көтөрүп, карыздардан кутулуп оң жолго салып койгон үчүн азыркы күнгө чейин сакталып келе жатабыз. Эгер эле Акаевден кийин Атамбаев келсе, азыр Кыргызстандын түштүгү Кытайга, түндүгү Казакстанга карап мамлекет катары жашабай калган болот элек. Эмне эле бул көтөрүм болуп өлөйүн деп калган жор болгон немеден акыркы убактарда тынбай интервью алышып калды дейм да. Мунун жалгандардын кимге кереги бар? Менимче дагы деле Бакиевди жаманатты кылышып өлкөгө келишине тоскоолдук кылган трайбалист эшектердин иши окшойт. Булардын бардык окуяларды башкача көрсөтөбүз деген арам аракеттери эч качан ишке ашпайт. Себеби ким кандай экенин иштеген ачык билип баалаган кыргыз эли бар. Өткөн иштин мээсине сактап калуу жөндөмүн ажыраган ушул зыянкештин сөздөрүнө ким ишенет эле деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Сосновка тоо этектеринен өрт чыкты. Бишкек Ош жолунун 83-чакырымында Сосновка айылынан тушундагы тоо этектеринде кураган чөп күйүп жатат. Маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Өрт тууралуу маалымат келип түшөр менен саат 18:00 өрт өчүрүүчү автоунаада 4 куткаруучу жерине чыгып кеткен. Караңгы киргенде кайра өрт өчүрүү иштери токтогон. Ал жер бийик, тоолуу болгондуктан кечинде иш жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан 4 куткаруучу өрттү көзөмөлгө алып турат. Өрт азыркыга чейин толугуйчу элек. Эл чындыкты билсин. Нефти арзана, бирок бензин эмнеге кымбат деп калп эле анткорлонуп сурай бербегилечи. Айрыкча саясатты катырган саясатчылар. Бензин менен азык-түлүк эмнеге кымбат? Ооба, вирус дүйнөлүк кымбатчылык, бирок дүйнөлүк кымбатчылык бир тең. Андан тышкары да бир чоң саясат ойноп жатат бул жерде. Ак падышанын саясаты. Биз кыргыздарчы өзүбүз каалаган ажоону шайлап алып ак падышанын каранына калдык да. Бизде азыр ал тымызынан ушул кымбатчылык менен жазалоодо. Кымбатчылыктан эл чыдабай көтөрүлүп чыгып, өздөрү эле шайлап алып ажоосун кайра коңторуп салсын деген сасык саясатын жүргүзүүдө. Ошондуктан президентибиз азык-түлүктүн сапасын башка өлкөлөрдөн арзаналуу жолдорун карап жатат. Аны дагы тигилер сасык саясатка айландырып, Египеттин картошкөсүнө тиг өлкөнүн унун анан буга, анан тигиге зар болду ана мына дешүүдө. Трагедия кылып жатышат, бирок мына чындык. Муну тиги чырбаштардан барын жапжашынакай эле билишет. Атайын эле козутуп Садыр Жапаров келип, балаларды контролдой жатат. Өзү болсо жыргап жүрөт деп элди уулап демитип жатышат. Президентибиз кантип эле жыргап жүрсүн, тескерисинче же ак падышага баш ийип эркилердей болуп жөргөлөп бере албайт, же элдин турмушуна кол шилтей албайт. Айтор чайналып эзилип жатат да. Ошондуктан Алыбек алдына жараша деп аздап болсо да айлык акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатат. Бизге бул болбогон нерсе көрүнгөнү менен бул чоң эрдик. Бул эркиндик үчүн тирешүү, холодная война демекчи, элин баалардын өсүшү бул ак падышанын кысымы. Ага кыргыз өз алдынча өнөгөт, каалаган өлкө менен кызматташат, үстөмдүк кылба деген элдик ажоо кереги жок болчу. Дагы да далай оюндар алдыда. Албаса орус болгусу келип СССР орусу менен ооругандар тити-пити дебей жөнөткүлө чачалаган чын болот. Кыргыз болуп өз алдынча окат кылышы керек. Эгемендикти алганыбыз кайсы? Дали аркандалып аркандын учугу ак падышада. Намыс барбы деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Катуу ооруп жатат деген ырчы Мирбек Иманбеков оорусу тууралуу айтты. Мирбек Иманбеков катуу ооруп жаткан ырчынын жубайы Бурулайым тарабынан белгилүү болгон. Анда ал жолдошу үчүн дуба кылып коюуну суранган. Мирбек Иманбековдун акыбалы билүү үчүн өзүнө байланышканыбызда буларга токтолду. Бишкекте ыр жаздырып килип тарттырып жүргөндө ооруп калдым. Ашказаным ооруп, олуттуу белгилер болушу мүмкүн деп божомолдонгон. Анализдердин жыйынтыгы чыкты. Кудайга шүгүр, жакшы экен. Буюрса баштаган иштеримди улантам деди ал. Булак Ринг Кейджи. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев октябрь окуясы боюнча эмнеге Ташиев Жапаров суракка чакырылган эмес. Бүгүн парламентте айрым депутаттардын телефонун тыншоо боюнча маалымат угулуп жатат. Депутат Дастан Бекешев 5-6 октябрдагы окуялар боюнча кайсы фактынын алкагында кылмыш иши козголгонун Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаевден сурады. Министрдин орун басары 5-6 октябрдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш иши боюнча экенин айтты. Камчыбек Ташиев суракка чакырылдыбы деп сурады Бекешев. Ашыркожаев билбей турганын айтты. 5-октябрда ал аянтта жүргөн, мен аны менен учурашкам. Аны суракка чакырып көргүлөчү, эртең эле кызматтан бошотуласыңар. Садыр Жапаров суракка чакырылдыбы? 6-октябрда ал деле аянтта болгонда бийликти басып алуу боюнча кылмыш ишин козгоп жатасыңар. Сооронбай Жээнбековду кайтарып келиши керекпи? Түшүнүксүз болуп жатат дейт Дастан Бекешев. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин.
Балбак Төлөбаев бири-бирибизди чукубай түрткүлөп жербей ынтымакка келишибиз керек. Мындай пикирди Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Күлө турган жерде ыйлап жатабыз. Афганистанда жаңы өкмөт курулду. Тажикстанга эми оор эле болот. Таасирдүү афгандык тажик тектүүлөр мунасага келбей азырынча четтеп турат. Кыйын эле. Бири-бирибизди чукубай түрткүлөп жербей ынтымакка келишибиз керек. Тажик президенти Рахмон эгер афган өкмөтү бардык улуттар өкмөткө кирбесе Талибанды тааныбайм деген. Ушундай кызыктар да калды да биз ушул критерийлерди эске алып багытыбызды туура коюшубуз керек. Бардык сценарийдин суроосуна жооп болуш керек дейт ал. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.